Аксы Токой чарбасында жаңгак аянттары кеңеюүдө. 2024-жылда жалпы 36 гектар жерге экме токой олтургузулган. Анын 10 гектары жаңы жол токой бөлүмүнүн 3 долон участкасында. Мында 4000 даана жаңгак көчөтү эгилген. Көчөттүн абалы жакшы барсын. Анан бул жер 3 долон участкасы 10 гектар жаңгак көчөт тигилген. Февралда жабык пакет немесине салынган уруктай. Апрель айында келип тигилген. 1 жылдык немеси өсүшү жакшы. Кудай берсе былтыр жаанчыл болуп өсүш өтө жакшы болду да. 70тен ылдый да, 50, 70, 80дер бар да. Өсүш өтө жакшы. Келген барыз эле 85-90% деп. 2024 жылы жалпы жонунан Аксы Токой чарбасынын аймагында 36 гектар жерге экме токой отургузулган. Анын 6 гектары мисте токой, 30 гектары жаңгак токой. Ошол 36 гектардан 10 гектары ушу жаңы жол токой бөлүмүндө, 20 гектары ак суу токой бөлүмүндө. Анан 6 гектар мистебиз тиги Иринжи токой бөлүмүндө отургузулган. 2025 жылда 40 гектар жерге 16 000 түп жаңгак көчөтүн олтургузуу пландалган. Учурда 60% аткарылды. Чарбанын жер аянты 62 000 гектарды түзөт. 5 токой бөлүмү бар. Жаңы жол, Ак суу, Иринжит, Күрүпсай токой бөлүмдөрүнүн салкын аймактарына жаңгак эгүү иш аракеттери жүрүүдө. Эгилген көчөттөрдү королоп тосууда зарыл, анткени малдан коргоо башкы маселе. Ошондой эле быйылкы жылга дагы 2025 жылга биздин ошол жогорку токой кызматы тарабынан жалпы аянты 40 гектар жерге ушундай экме токой отургузасыңар деген план келген. Бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн иштеп, жалпы Аксы Токой чарбасынын жамааты менен биргеликте ошол коюлган талапты, тапшырманы аткарып атабыз. Быйылкы жылы жалпы 40 гектар аянтка 16 000 ушундай жаңгак көчөтүн отургузабыз. Көчөттөр чарбанын күнөсканасында өстүрүлүүдө. Мында учурда 125 000 түп бар. Жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу көчөттөрдүн 20дан ашык түрлөрү кездешет. Айтмакчы, былтыр мистенин жаңы Ирандан алынган королевский сорту уругунан эгилди. Аксы райондон токой чарбалар жогорку зонага кирет. Негизинен ошолор көчөт отургузууну эми башташты, аба ырайы шартына байланыштуу. Бул 2 жуманын ичинде бул толук кандуу план тапшырма аткарылат. Андан тышкары биз 41 000 даана бул жабык тамыр мисте көчөттөрүн өстүрүп атабыз. Буларга да план жеткирилген. Бүгүнкү күндө 3,150 гектар аянтка, 50 сотик, 54 сотик аянтка токой көчөтканалары уюштурулду. Ал жерде мектепче жана себеп бөлүмдөрү бар. Бул мектепче бөлүнө 164 000 даана көчөт отургузулду. 2025 жылы коюлган план тапшырманы аткаруу аракети жүрүп жатат. Жашыл мурас улуттук программасынын алкагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жумушу негизги максат. Жалал Абад облустук токойлор регионалдык башкармалыгы быйылкы жылда 910 гектар аянтка көчөт олтургузууну пландаган. Анын 510 гектары эгилди. Жаңгак жана мисте көчөттөрүнө өзгөчө басым коюлууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.